Саламатсыздар, урматтуу Окуун пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Мен Эрмегат Токуров, кезекте келсеңиз урасы маекти баштап отурам. Бүгүн сөз кыла турган маселе бул билим берүүдөгү инновация. Тагыраагы ушул азыркы биз сөз кылып жаткан мектептеги, жогорку окуу жайлардагы билим берүүдөгү жаңычылыктарды, жаңы методдорду киргизүү жана окуу куралдарындагы өзгөчөлүктөр тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биз атайын Кара Балта шаарынын номер 5 мектебинин мугалимин чакырганбыз, Урматкалиев. Бул мугалимди чакырганыбыздагы жөндөн эмес, себеп дегенде азыр биз ушул маек учурунда түшүндүрүп кетебиз. Мына ушул сыяктуу кошумча атайын көргөзмө куралдарды бириктирип топтом кылып китеп чыгарган экен. Негизи эле инновациядагы маселелер, ушул азыркы тапта бүгүнкү окуучуларга, жаштарга билим берүүдөгү өзгөчөлүктөр, маселелер, жеңилдиктер тууралуу сөз кылабыз. Анан азыр айтпадыкпы? Биз ушул китептерди, тагыраагы көрсөтмө куралдарды топтоп атайын китеп чыгардыңыз деп. Зарылчылык эмне болду? Элге түшүндүрө кетиңиз. Зарылчылык айтканда, кыскача айтып келгенге аракет кылайын. Буга себептер көп болду. Азыркы билесиздер, азыркы маалда балдарга эмне кызыктырат? Телефон, смартфон, планшет, сакы жанды айтканда көңүл бурганга кичине тоскоолук болот да. Анткени же жанан же настроениясы жок коебу орусча айтканда, же каалоосу, же шыгы жокпу, же дели аракет кылышпайт да. Анан балдар, азыркы окуп аткан балдар биздин келечегибиз болгондон кийин ойломой койбойсуң да. Кандай болот? Биз го Кудай буйрса 50-60 жылдан кийин кетебиз деп коюп так. Анан алар келет да биздин ордубузга. Кандай болуп келет алар? Ким биздин ордубузду ээлейт деген. Ушундай ушундай суроолор мени как бы тынчтандырат да, көбүнчө айтканда. Анан ушу карап туруп, мен, конечно, бүт чөйрөнү айтканда ала албайсың. Магазинге киргенде бүт магазин сатып албайсың дегендей. Керектүү маал оокаттарды аласың. Ушундай эле сыяктуу мен тарых сабагынан да колдон келишинче аракет кылдым. Кандай кылалык балдар менен кеңештим. Ондай китептер азыркы акыркы вариантты десе болот да, бул китептенчи. Анткени буга чейин канча методдор болду, канча жазылмалар, ишин көрсөтүп коеюн. Мисалы, Жунусхан, Илдария согушу, Амасани Тайшик, калмык князь, ушундай сыяктуу кандай болгон, анан ушу эки аракет кылгам, эки түстө кылгым депчи. Башында 4 түстө кылайын дегем. Бирок кичине каражат тапшырма китептин ичинде жалаң сүрөттөр экен да. Азынча сүрөт жок, бирок жалаң таблица, схема түрүндө. Схема бар. Ооба. Сүрөттө коюшса да кичине көрүп окот го. Бирок эмки сапарда, эмки тираж чыгарып атканда мен сүрөттөрдү пайдаланам деген ой бар да. Бул мындайча айтканда, ошол биз баягы мектепте окуп көргөн китеп бар да. Ошо билим берүү министрлиги бекиткен китеп. Ошонун үстүнө буну кошуп алып, мисалы мен 8-класста окусам, 8-класстын китебин алып, ошого кошумча катары. Буну аламдагы баягы темада, параграфта кайсы тема өтүп аткан болсом, ошого кошуп буну окуйм. Эми буну биз инновацияда отабыз. Бизде инновацияда кандай маселелер бар? Себеп дегенде биз айтабыз, инновация керек деп, бирок азыркы жаштардын көз карашы өзгөрдү. Бардыгыбыз телефон, смартфонго кирдик, өзүңүз айткандай, интернетте отурабыз, бардыгы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол эле маалда сабакка кош көңүл. Бизде баягы мындайча айтканда чоң атам шартында коюлган билим берүү системасы азыркы биздин балдардын талаптарына жооп бербей калып атат. Анткени технологиялык жактан биз артта калып атабыз. Так билим берүү системасы. Инновацияда кандай маселелер бар? Инновацияда азыр чын айтса көпчүлүк айтпайбы, мындай программа алдык, тигиндей программа кабыл алдык депчи. Бирок кабыл алганы менен ишке жүрүп атканда бир кичине көбүрөөк тоскоолдук бар да. Көпчүлүк түшүнбөйт. Кандай ушул үчүн ар кандай семинар өткөрүп атпайбы, семинар, курстар аракет кылса да министрлик жагынан да кызматкерлер, специалисттер главный болобу, ар кандай болобу келишип, элдин арасында, облустун арасында өткөргөн аракет кылып атышат. Бирок кантсе дагы мезгил өзгөрүп атпайбы. Биз мурун айткандай совет кезинде план эмес беле, пятилетка дегендей. Ушуга тийиштүүлүк жасачубуз, бүттү, башка жок эчтеке. План аткардыңбы? Молодецсиң. Аткарбадыңбы? Жамансың дегендей. Ушул планга 5 жылдык планга получается жасаш үчүн биз аракет кылчубуз да. Бүттү. Аша чаап кетсең, өзүңө жакшы, бирок анга башкача талаптар болот эле да. Азыр болсо кандай?
бүт программа бар. Бирок алардын өздөштүргөнгө кичине бир көпчүлүгүндө убакыт туура келбей жатат. Көпчүлүк жагына айтканда 5 манжа тең эмес дегендей, бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөй калат. Түшүнгөн боюнча алар ойлойт да, мен баарын түшүндүм да бергенде, анан жыйынтыгы келгенде программа туура келбей калат баягы. Мисалы окуучу мен үйрөндүм, окудум деп ойлойт, бирок экзаменге келгенде башкача окуп атпайбы. Мисалы көп мен ушундай учурларды кездерип атам. Анан ушуга да бир себеп да эмнеге китептерди жаздым. Мисалы 2010 болчу. Мындан эртерээк болчу. Где-то 2012-де 9-да коён, 10-да коелчу. Ушунда Бүйсар Бешналиевнун 80 жылы болуп аткан эле. Бир юбилей болуп аткан. Чыңгыз Айтматов, Бүйсар Бешналиева, ушундай сыяктуу зор залка адамдардын адамдар сурап калдым көчөдөн. Жаш балдар болчу. Ребята, знаете такое Бүйсар Бешналиева? Я нет, дейт. А ты не Библияны сурашып да, и күлгөн бойдан кетип атышты. Анан сарстан окуп калдым. Чыңгыз Айтматов знаете? Ну да, анан дегенде эле мен уже как бы калдым, уже уважение жок дегенчи. Какой-то, наверное, человек деп шу. Где-то слышал, да. Болбойт да анда. Бул биздин залкы адамдарыбыз жөн эле жашап өткөн жок да алар. Чыгармаларында адамдар өзгөрсүн, аң сезим өзгөрсүн дегенде, бийир болуш керек дегенде. Көпчүлүк алар билбегенден кийин чыгармаларын ойлоп окуган жок да. Чыгармаларын карап көрсөң, кандай эмелер, асыл эмелер жазылган. Анан кийин китеп жазыш керек болду. Анан ойлоп калдым. Мен балдар сабакта 2010 жылы сабак бере баштадым, 5 мектепте. Анан келер менен эле баягы традиционный метод деген окуп аткан. Келдиң, балдар, теманы жазабыз, числону жазабыз, анан тема мындай. Ушунда Александр Македонский тема эле да. Анан айта баштадым. Жаздым бүт бардым доскага. Анан балдар кара байкасам, жарымысы телефонда отурат, жарымысы жакта отурат, бирөө жазып атат дегенде анан кызыгы жок да. Мен таң калдым. Может, я не так преподаю деп. Может, кызыксыз? Может, мен башкача айттым деп. Булар айтсам, келинти уже мага чейин эле көңүлү жок экен да сабакка. Жөн эле атасы айтты, ата-энеси айтты. Окуш керек болуш үчүн мектепке барат. Жөн эле ушу МБ болбош үчүн элечи. Келген жок деген. Анан ойлоп калдым, балдар эмне кызык жок болду. Может, тема оор. Может быть, не та методика. Бир мыкты окуган окуучу айтты. Манатбек Эржибаевич бизде айтса, буга чейин мугалимдер болгон дейт. Анан кызыксыз, анан аларга да ушундай эсине алды да, эгерде мугалим келсе, значит кызыксыз өткөрсө бизге убакытты тереп не кылабыз деп. Анан ойлоп калдым, балдар бул туура эмес иш. Бир чогулуп иш кылалык дедим. Мен теманы түшүндүрөм. Силерде мага жардам берсең, иштеп, мен болсо силерге тапшырма берем. Ушу тапшырманы аткарсаң эле, ушу силердин жардамыңар болот деп. Анан кандай кылалык деп. Анан баштадым. Теманы башына жаздым. Анан, мисалы, Александр Македонский деп койгом. Ушундан стрелка кетти. Завоевание персидской державы. Кайсы жылдары бүт баарын таблица схема боюнча жазсам, балар таң калып калпайбы. Манатбек Эржибаевич, это как ты? Да вот так, я просто... Нам понравилось. Давайте вот так сделаем. Анан, если понравилось, значит хорошо деп. Орусча баарын сабак берем, орусча. Анан баары бергенден кийин анан ойлоп калдым. Кейс мындай кылсак. Анан менин аялым барды, Пикирова Асель Жаркыновна деген. Ал ушу Карабалтыда техникумда сабак берет да, гуманитарий жана юридикалык сабактардан. Ал урмат, мындай кылбайлыкпы? Сен ушу таблица схема түрүн жазбайсыңбы? Ушунда, может, балким өзүшөнгө жеңилирээк болуп калат деп. Мен ойлодум, почему бы нет? Давай деп. И толтура китептерди чогултуп алдым да. Баштадым. Биринчи 5-чи класстан баштадым. Материалдар аны бара-бара көбөйөрсө. Мен эң башкы Ташкындан баштадым да. Кырын, сак, усун, давайн, түргөш, карултарга чейин жазып, анан чайнатса түн үчүн эле иштедим да. Күнүз жумуш кылам. Кечинде кичине уктап алып туруп, эртең мененке чейин жазасың да. Ушунча 5 жыл өттү. 2013 жыл баштадым, февральда, помню. Потом жаңы жылдан кийин болчу. Анан 2015 жылы бүтүрдүм. Анан 2015 жылы Роза Исаковна
даже қызып қалды, чалып қалышты фонда отырмай одан. Извините, это Урмат Переживаевич? Да, да. Вас фонда отырмай беспокоит. Просьба завтра к 10 без опозданием. Таңғал, хорошо дедім. Анан келдім, мындай Русақына келіп, сіз кітабыңыз, сіз жаздыңыз ба дейді. Ооба, ушундай китептер керек дейді. Бирок мындай бар да, сиздин илимий даражага келтириш үчүн силердин кичинемелерин караш керек дейт. Бирөө научный редактор болуп дегендей. Анан Тынчбек Чолотегенди сунуш кылышты. Анан Тынчбек агайга барсам, ооба, уккам, Роза Сакына мага чалды, давайте деп. Хорошо дедим. Бердим, и 1-2 ай жок болду. Ойлоп калса, ойлодум да, улуу адам, иштер толтура, мен унутуп калса керек деп. Анан 2 айдан кийин чалып атпайбы? Урмат, жакшы жазыпсың. Сен жаздыңбы? Ооба. Ладно. Бирок кел мындай кылалык дейт. Муякта өзгөртөлүп, муну кошолуп, муну алып салалык, мындай деп туруп, айтсак, июндан баштап, февралга чейин иштедик биз. 6 ай, 7 ай болуп ушундай калды. Анан ушундай корректировка болуп, анан айтса, мен сактап койдум да, сен агай мен перепискабыз дечи, бүт кагаздар жазат азыр. Анан айтпайм деп. Да. Урмат. Эми апрелде болду, апрель, вот. Тияка бияка ана эмеде экен эле, Прагада экен да. Аны айтпайм, мен көп мен иштен алып койдум деп атпай, десем, мен Прагада жүрөм деп атпай. Десем, мен как раз BBC-де иштеп атыр да, корреспондент болуппу, же журналист болуппу. Анан уш айтпайм. Вот, эми мен сага эми жазсам болот, как научный редактор кол коем деп туруп, даярдап кой, бүт баарын как научный редактор кол коюп бергенден кийин, деп. Эми бул китеп жазылганы ушунча аралык кетти. 2010дон бери аракет кылып баштадым дедиңиз. 12 жыл кетиптир. Ал эми жазып коюш бул бир маселе. Буну эми китепке айландырып чыгарыш бул материалдык жактан бир тойлага каражат талап кылат да. Мен айтса спонсор көп издедим да. Тияк кайрылсам, ой, биз доход ала элекпиз деп, анан көп эле ишканаларга кайрылдым. Анан мен жөнүндө жана Тойбоз компаниясынын аты Жаныбек го. Вот директор кызык болуп калды. Ага Айзат деген келин айтып берди. Вот Урмат деген бир тарыхчы бар экен, аны поддержка кылыш керек деп. Биз жолуктук. Бир кафе бар экен, Душа Минская Ахумаевада. Вот. Анан чакырды мени. Мен келдим. Анан айтып бериңизчи басмаческое движение жөнүндө. Бул мен что-то көпчү спорный момент деп айтты да. Мен айтып баштадым. Ага чейин мен ноутбугун ачып, көрсөтүп, алар Айзат текшерди. Мен карадым да, бүт запистеринде. Кандай электрон вариантында. Анан мен жооп бере атсам, чайса мен китебин карагам, мен А4 форматында эле да. Бул А5 форматында. Мен окумуш болуп, мен текшерип атырдым, знаешь. Вот теперь я понял, убедился, что вы автор. Сколько вам нужно? Я не знаю. Но, тем не менее, я больше 100, наверное. Так, вот так сделаем. Давайте я вам дам маленькое задание. Вы идите ту типографию, которую вы нашли, вроде бы. И там пусть посмотрят и счет мне выпишут. А я оплачу. И кетип калды. Жумуш көп деп. Мен билген кимге? Анан Айзат деген аялдан айтпай. Ким демесем, Тойбоз деп. Ай дедим. Ошон менен анан бул китептин баары жарыка чыкты. Ооба. Эми мисалы бизнес шартта кээ бирөө айтат да, бул китеп бул бизнес депчи. Өзгөчө мугалимдер. Ооба. Мисалы мен ушул китепти жазсам, жогорку окуу жайда иштейм, же мектепте иштейм, бул китепти жазып туруп, чыгарып аны кайра окуучуларга сатам. Мында мен киреше көрөм. Айлык кошумча. Чын эле китеп жазуу мугалимдерге бизнесме? Чын айтсам, мен эме байлыкка же бийликке жок экенмин да. Бизнес деген азыр түшүнүк бар. Мен үчүн бизнес эме экен, как темный лес дегендейчи вот. Анткени мен канча аракет кылдым, ой, сатпайлыкпы деген, анан кийин мен көбүнчө жазганга ышык бар экен да. Бизнес как бы продвижение, распространение деген менде жок. Буну азыр сиз бекер берип атасыз? Жок, бекер мындай болот да. Мен, конечно, анын акчасы бар дейчи. Мен кичине үстүнө кошуп сатып атам, кандай максат менен.
жана айткандай менде байлыкка шыгым жок болгондон кийин менде канча аракет кылсам деле миллион жана айтсам мен таба албайм бияктанчы. Менде мындай гана максат бар эле. Азыр көбүнчө үстүнө дагы кошуп сатып атам. Анткенде кандай максат менен? Эмки чыгарганда ушу акча болсун, чыгарганга мону китеп. Кийинки кийин эмне жазган жатасыз? Мен кийинки азыр планда азыр даяр болуп атат уже дүйнөлүк тарых жана адам жана коом боюнча бүт таблица схема боюнча 5тен 11ге чейин жазайын деп атам. Анткени дегенде бир линия деген бар да. Эгерде 5-класс мында болуп, анан 8-класс мында болуп, 9-класс кайра башынан баштап, тиги жагынан, бул жагынан башса, кызыгы жок болуп калат да. А эгерде бир линия менен кетсе, мындайча айтканда баягы билим берүү министрлиги бекиткен китеп окуу куралы. Ага кошумча мисалы Урматкалиевдин китебин алып 5-класста, 6-класста дагы Урматкалиевдин жана кошумча куралын бул китебин алып окуганга системалык түрдө ылайыкташтырып атасыз. Эми структурасы менен. Эми кандай тоскоолдуктар болду дагы? Мисалы дагы бир нерсе бар да, бизде жанагы тырмакчанын ичинде акылдуу деп коет го, умный депчи. Же болбосо орусча выскочка деп коет. Анан бир нерсе жазсаң, мисалы ошол эле кесиптештердин арасында болушу мүмкүн. Тынч эле отуруп сабагыңды өт дагы айлыгыңды алып жата берчи. Же болбосо министрликтенби, же болбосо толгондо кой жактан. Мисалы буну ошол рецензиядан өтүш үчүн эле канча адамдын колунан өтөт да. Айрымдары мисалы бут тоскоончулар болуп калышы да ыктымал. Кандай тоскоолдуктар болду ушул китепке? Мисалы эртең дагы бир жаш мугалим, макул улуу мундагы мугалимбе кошумча ушундай бир инновациялык бир методика иштеп таап алып чыгам десе кандай тоскоолдуктарга туушар болот? Бир жагынан эме деген бар да, рецензия дегенчи. Көпчүлүгү биринчи китепти чыгарыш үчүн рецензенттерди карайт. Ким жазды? Доктор наук же кандидат же жөн эле мугалимби дегендей. А рецензияны укту экен да, мага кийин айтышты, даражалуу. Мисалы доктор даражасы бар же кандидат деген. Анткени алар кандидат болуш үчүн, тем более доктор болуш үчүн көп нерсени өтүшкөн да, баштан өткөрүп дегендей. Сыына, муздагына күйүп дегендей. Анан аларга уже лицензия алгандан кийин кичине уже чайца тоскоолдук болуп калат десе коет да. Бирок бир жагынан канча дагы эгерде өзүңдүн типографияң болбосо эле кичине кыйынчылык бар да. Типографиядан анан в очередке турасың. Материалдык жактан. Ооба, материал жагынан. Анан чыгараңа дагы каражат керек да, бир топ эле. Мисалы, могу чыгарыш үчүн, могу 7тен 11ге чейин мен 200 000 деп койсол, тегерегинде кетти да. Бул распечатка эле чыгараңа. Ага чейин да верстка деген бар да. Версткага чейин да тууралуу деген бар да. Редактура дегенчи. Корректордун эмгегин бир беришиң керек, редактордукун бир беришиң керек, версталиштикин бир бересиң, анан китепка басмаканага бир бересиң, анан үйүңө алып жеткиргенге бир бересиң. Эми азыр кандай болуп атат? Суроо талап барбы? Алгачкы кандай десем, окуучулардын, анан өзүңүздүн ошо мугалимдер, кесиптештердин кабыл алуусу кандай болуп атат? Көпчүлүгү мен ыраазы болуп атышат да. Как раз бизге ушундай китепти керек эле. Анткени көпчүлүгүнө даже болгон китептер да жетпей калат экен да. Эскили болуп дегенде китеп буюм да. Эскерет, жаңырат, может барактар жетпей калат дегендейчи. Кийинки муундарга мисалы бир китеп деп коелук, анан 3-үнчү муунга жетишекте уже жарымы жок болуп калат дегендей. Анан кийин китептери көпчүлүгүнүн айтканда мамлекеттик эсебинен чыгып аткандан кийин анан өзгөр деле уксаңар керек. Вот 2000 Гүлмира Кудайбердиева кезинде кандай скандал болгон китептер боюнча. Азыркыга чейин көпчүлүгү азыр кичине коруп калды десе болот да, анткени кандай гана жоопкерчилик китеп чыгарыш үчүн эле. Бул редакторго да жооп берет, чыгарганда да жооп берет. Бүт грамматикага бүт чыгса анан баары жоопкерчиликтен кичине четтейт. Анан ушу китеп чыгарганга кичине аларда ой пасыраак болуп калды. Эми азыр мисалы ошол мугалимдердин арасында билим берүү тармагында кандай көйгөйлөр бар? Жанагы сөз кылдык, жаштардын азыр суроо талабы, көңүл буруусу өзгөчө да. Мисалы азыр биз бүгүнкү талабы менен балким сабактарды эми салыштырып айтайлы, TikTok менен берген жеңил чыгар. Балким YouTube'дан, Instagram'дан сабак берген жеңил болобу. Мисалы айтып атам, ушул сыяктуу да бир кошумча бир кандай бир каражаттарды пайдаланса болот. Мисалы бул биз азыр көргөзмө куралдын топтомун чыгардык. Бирок бул деле азыр бүгүн кызыкканыбыз менен да бир 5 жыл 10 жылдан кийин бул да эскерет.
жаштардын дагы талабы дагы өзгөрөт. Анан аларды да кызыктырыш үчүн эмнеге басым жасашыбыз керек азыр? Азыр сиз туура айтып кеткен жанагы TikTok, YouTube'да бир короткий реклама сыяктуу эмелечи чыгып аткан секирип, бийлеп дегендерчи. Алар ооба мезгили жараша кылып атышат да. Анса мен каршы эмесмин, даже эч качан каршы болчу эмесмин. Наоборот, мен азыркы балдар жөн эле каршы болбостон, сабакта отура берет. Сен каршысың, каршы эмессиңби, телефон отура берет. Анан пока телефон алып майынча, бирок бул бир жагы. Экинчи жагынан телефон алып салсаң, алардын, как орусча айтканда, настроениесин жоготосуң дегендей. Анан сага, как говорится, вилы точить будут дегендей айткан баргандай. И башкача мамиле болот да сага. То есть сен каалабагандай мамиле болот. Ошондуктан мен сабакта кандай кылам? Балдар, телефоңар барбы? Бар дечү. Интернетке байланышканбы? Баба дейт. Анда дейт. Десем, бул бүгүн Рим империясын өтөбүз. Силер мо Цезарь даярда бул группа. Бул группа даярдайт дегендей. Октавиан Август боюнча. Бул жанакы Рим империясынын багындыруу жолдорун. Бул кандай? Бул бүт сен финансы жагын карасың, сен экономика жагын, сен чарбасын карасың, сен биян карайсың деп бүт бөлүштүп салам да 5-6 группага. Анан силерге канча убакыт керек? 20 минут дейт, мисалы, мейли, 25 минут берем силерге. Андан кийин силер ушун 25 минуттун ичинде материал даярдашыңар группаңар, анан силердин өкүлүңөр даярдайсыңар. Өкүлүңөр келип туруп, как презентация кыласыңар. Бүттү, башка эчтеке керек жок деп. Ушуну сабак берип коем да. Бул бир. Анан эң сабактын башында айтыш керек. Максаты кандай? Биз бүгүн өткөрүп аткан сабак темасы мындай болот. Ушуга кандай жол менен өткөрөбүз деп туруп, бүт баарын айтып берем да. И 5 группа бөлгөндөн кийин алар 25 минут өтөт сабак. Анан дагы 20 минут калат сабак. 10 минуттун ичинде ар бири 2-3 минуттун ичинде презентация кылат. Рим империясынын экономикасы мондай. Чарбасы мондай. И бүт айтканда, алар да иштейт, и бүт да маалымат болот. Анан аягында баалар коесуң, и үй тапшырмасы берип коесуң. Бул теманы аягында бир сыйра окуп чыккыла деп. Кээ моменттерин жазып койгула. Бул керек болот жана тестирование эсерин келаткан проверкаларга деп. Эми мисалы бул Урмат Калиевдин жеке методикасы. Бир сабак. Эми биз мисалы башка сабактарда бар да, эң негизги деген ошол эле тил сабагын алалы, математиканы алалы, негизги деген сабактарды ала турган болсок. Жалпы бир методика иштеп чыгуу мүмкүнбү? Бүгүнкү күндүн талабы менен Билим берүү министрлигинде. Жалпы ошол Кыргыз Республикасынын аймагында иштей тургандай кылып, анткени биз баягы эле Советтер Союзунун методикасы менен окуп атабыз, мугалим келет, сүйлөп берет, аны уккандар укту, түшүнгөндөр түшүндү, жооп бергендер жооп берди, калгандар калды. Ошо менен кызыгуулар да жоголот. Мисалы, так ошол 5-класс, башталчы класс кичинекей кезинде, анан кийин жана өткөйлү курак, переходный возраст. Анан кийин акыл токтотуп калган учур, 10-11 класс. Ошол маалда биз кызыктырышыбыз керек да. Буга эмне тоскоол болуп атат? Жалпы министрликтин деңгээлинде көтөргөнгө. Жана башында айтып кетпедик, бирок сабакты кызыктыруу өтүш үчүн өзүң адам маалыматтуу болуш керек да, биринчи информированный болуш керек. Бир гана тема боюнча эле эмес, башка чөйрөнү да камтый турган. Мисалы, бир эле теманы айтып берип койсоң, жөн эле, как сух расскажете, неинтересно будет дейт. А если бир жагынан математика жагынан, бир жагынан философия жагынан, литература жагынан да карапай баарын айтып берсең, аларга кичине кызыктуу болот. И маалыматтуу сен көлөмдүү болот да, и кызыктуу да болот, көрүнүктүү да болот. Бул жеке мугалимге байланыштуу. Система салганга мүмкүнбү министрликтин деңгээлинде? Мен азыр просто айтып бете элем да. Алыстан баштадым да. Вот кечип койгула. Бирок ушу канча айткандай, ар бир мугалимдин өз методикасы бар да. Бул эң негизгиси деп атам. Кандай сабак болобу? Математика болобу, англис тили болобу, же литература, же кайсы кыргыз адабияты болобу? Эң негизги методикасы. Бул жеке менин оюм. Бул бир жагынан кызыктырыш керек. Бул бир. Экинчи жагынан жана айткандай каршы болуш керек. Телефон пайдаланып атасыңбы? Ай, телефон жогот, алып кет дегендей мындай деген убакыт кетиресиң жөн эле. Анан жинет дейсиң, анан өзүң да жинин келет, настроение атмосфера бөлүүдөй болот да. Анан көрөт, сен теманы айтасың, чын айтып, тема боюнча өтүп турабыз, же жан төшүктө өтүп турабыз, сен ушул теманы оку. Кайсы чыгармаларды жасады? Сен ушун
презентация кылып койсуң. Бир, экинчи ал балада алек болот, и байжана баа өтөт, бааны алат, и темасы өтөт. Бул бир. Аны ойлоп атам, ушул методиканы башкалар да жасап атат. Математика мисалы. Таблица Пифагора, ушунда. Давай, ты не знаешь? Ну ничего страшного. И главное, баланы басынтпаш керек мыяктан. Басынтпашсаң, ал как бы ыйлаган ордуна ызылдай баштайт да, ыза болуп дегендей, анан наперекор башталат да, идти дегенчи вот. И назло, и да может даже еще хуже дегендей. И ата-энеси башталаттан чакка аны эмне кереги бар? Эң негизги жана мурун жана айтып өтүп бердикпи? Совет кезинде мугалим падыша болчу деп. Вот падышачылык даражасын жоготпош керек да. Ооба, азыр түшүнүп атам. Азыркы маалда мугалим не то что падыша, даже кызматкерден да түшүп кетти сол да. Анткени даражасы ким бул мугалим, бул деген кандай сөзгө ылган жок. Даже мугалимдерге асылган убактарда толтурулду. Ливенхан айтпай эле коеюн да. Ошондон башталды и айткып, орусча айткып, дурной пример заразительный. Даже кыргыз мектептеринде да мугалимдерге асылып башталды. Уят сөздөр менен коюш, айтпай эле коеюн кандай экенин. Анан кандай болот? Мугалимдер башка мамлекеттер сыяктуу Япония, Норвегия да коелук. Кандай гана өнүккөн өлкөлөр. Бирок мугалимди ыкмаларды жаңы ошол мисалы Урматкалиев мындай тарыхта ушинтип көргөзмө куралдарын иштеп чыгып тарых сабак боюнча китеп кылып чыгарды. Министрлик жалпы ошол сабактар боюнча методика иштеп чыга турган убакыт келдиби? Же болбосо методиканы алмаштыра турган убакыт келдиби? Мисалы келип алып эле баягы орусча айтканда говорящий голова. Мугалим келет, 45 мүнөт сүйлөп берет, же болбосо ошонун да бир 15 мүнөттөн окуучулардан сурайт. Маек эмес, сурайт. Кана Урмат, айтчы. Македонский кайсы жылда келип азып алды эле? Ал бир жылынан жаңылат, же болбосо так айтып берет. Азамат 2, 3, 5, 4 бааны коет, отургузуп коет. Мисалы ошол методикадан өтүшүбүз керек да. Ооба. Ушу айтса, мамлекет деңгээлинде баары болуш керек да. Эле керек болсо, мамлекет дагы каржылап, колдош керек. Көпчүлүк жагында азыр Кудайга шүгүр, жаңы министр келип, анан жакы кагаз документтеринде азыраак кылды, бул чоң жумуш жасалып атат. Анткен дегенде айтса, мугалимди кандай окуат? Сабак бергенден кийин да дептер текшерет. Дептер дегенде документтер толтурат. Документ толтургандан кийин журналдардан кийин личный делодон да бар. Ой, ызычуусу көп. Анын айтса өзүнүн үй бүлөгүндө балдарын да үй бүлөсүн да кээде унутуп калат. Кээде да жумуштан алып калат саат 10-11ге чейин. Канча бизде карабалтын айтпай эле коеюн да, башка айтпай эле коеюн, карабалтын алайын. Мен жумушум классым жоктугунан, айтса мен саат 6-та бүтөт, 5-те бүтөт, кетип калам да. Кийин кечине өтөсүн, жакка эшик балдар менен эшик гулять этип карасаң, көпчүлүк кабинеттер күйүк да. Аяктан биология кабинети, химия кабинети. Класс жетекчилери отурат. Хич кабинетте анан ойлойсуң, же унут каршы свет өчүрөдү. Кирсең, аялдардын үнү да. Караса бирөө Тамара Ивановна, бирөө Ольга Владимировна жүрүшөт. Ой, вы что десе? Карасаң, у нас работа много, урбат, не мешай деп ушкага кетип калышат да. Эми азыр ногул китептер сурат алып кандай болуп атат? Чыкканда канча убакыт болду? Канча убакыттан бери сурат алып кандай болуп атат? Кызыккандар барбы, алгандар барбы? Кандай баягы окуп көргөндөн кийин сизге пикирлерин айткандар бар да? Көппү, азбы? Кандай баа коюп атышат, кандай баа берип атышат мугалим катары сизге, автор катары? Вот чын айтса, вот бүгүн канчасы болуп калды? 20-сы, 25 уже. Марттын 8-чи, где-то жумадан 10 күндө колук, 10 күн мурун басып чыгам да. Ага чейин айтканда верстка, редактура, корректировка деген ызычуусун баары бүттү. Анан где-то 10 күнүн ичинде басып чыгышты да. 3000 экземпляр сыяктуу. Бул 7-тен 11-чи класска чейин. Анан чыгар менен эле мен мугалимдерге баарына жарыя кылгам да. Вот чыкканы турат. Ага чейин жарыялын бергем. Анан басылып чыгар менен эле алып кетип атышты. Комплект менен. Вот 7-тен 11ге чейин бул бир комплект да. Где-то 10, 15, 20дан комплект. Мисалы Баткенге, Лелек, Кулунду деген айларга чейин кетип атышты да. Бүт аймакка тарап. Эми мисалы муну окуучуларга калай кылган методика. Биринчи мен мугалимдерге берет элем. Анткени дегенде азыр билесиңер, көпчүлүк мугалимдерде может быть китеп жетпей калдыбы же эскиби же
может башкача түшүнүп атабы деп. Менин максат, негизги максатым гана эле кыска нуска жана жатык тилинде. Биз жана сөйлөп аткан бытовой язык деп коебуз, ушундай тилинде жазгам да. Анткени где-то 10-11 класстарда да, 9 класстарда көпчүлүк моменттерде көп сөздөр жазылганда илимий тил менен. Анан көпчүлүк түшүнбөй жатат. Анан бир баламдын сөздөрү азыркыга чейин кулагымда турат да. Мурат Бекежбаев, я забыл, что я начал дегенде. А бул 3-2 окуган бала эмес болчу да, бул 4-кө 5-ке десе болот. Я не понимаю, вот я забыл, вот я конспектирую деп. Орус бала да, Андрей деген. Иванников Андрей. Анан бирөө ушул бала менен 9-дан 11ге чейин класс сабак орусча вариантта бар. Анан ушуну окуп туруп, жаңы өткөн ташкыбады эле бүт эле республика боюнча. Анан ушунда 120 балл алды да. Бүт ушу бир китебим боюнча окуп эле. Бирок мен мындай жазылганда, пока аягынан чыкмайынча сен түшүнбөйсүң дегендей. Бир жака алып коюп, анан 2 жолу кайталасаң, эсиң калат да. Эми буну бир комплектте канча турат? Мен эсептеп чыктык, 1000 сом болот экен. 1000 сомго, демек мен мугалим боло турган болсом, же окуучу боло турган болсом, 1000 сомго мен ушул бир комплектти сатып алып, сабак бергенме, же болбосо ошол эле билим алганыма пайдалансам болот экен. Бул кыргыз жана орус класстарына ылайыкталган. Эки тилде тең. Ооба. Бул сапар кыргызча чыкты. Ага чейин орусча чыкканда 9-дан 11ге чейин деп. Демек сизге кайрылып, же болбосо билим берүү министрлигине байланышып, сиз аркылуу сизден бул китептерди ала алса болот экен да. Ооба, бул менин телефонум бар, WhatsApp'та бүт эле жаңы социалдык чөйрөлөрдө. Анан мага чалып заказ кылып атышат азыр акырындап. Ыраазычылык билдирели. Эми буйруса математиканы да баягы биз x плюс y деп эле ырларды окуп жүрбөдүкпү? Мугалим келет жүгүрүп деп. Ошо сыяктуу болуп бир ыр деңгээлинде эле билим алганга жетишели. Тагыраагыска окшогондагы ушул методика тармагында өзүнүн эмгегин, изилденүүсүн, аракеттерин көргөн адамдар болсун дагы билимибиз жогорураак болсун дейле. Ыраазычылык билдиребиз, бизге келип ушул методиканын максаты кандай болду? Азыркы тапта кайсыл методика менен билим берген оң болот, кайсыл кадамга ташташыбыз керек? Биз келечек муунду тарбиялаганга, тагыраагы билим берүүгө жеңил болуш үчүн дегендей. Урматтуу Компресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти жыйынтыктадык. Ал эми бүгүнкү сөз кылган темабыз бул билим берүүдөгү инновация. Азыр ошол инновациянын бири катары, бир өкүлү катары Урмат Калеевди, тарых мугалиминин, тарых сабагынын мугалимин чакырганбыз. Ал өзүнүн иштеп чыккан методикасына байланыштуу даярдалган окуу куралдарын, кошумча окуу куралдары менен келиптир. Эми эгерде кимдир бирөө чындап эле сабакты жакшыраак берем дей турган болсо, изденсе болот. Кимдир бирөө окуйм дей турган болсо дагы өзүнчө кошумча бир методика таап окуса болот. Эң башкысы билим алалы. Ал эми мен Эрмегат Токуров, кийинки жолукканга чейин сиздер менен коштошмокчумун.